Баласы бар, бирок күйөөсү каза болгондор кантип жөлөк пул ала алышат? Ата-энеси каза болгон балдарга биринчи кезекте ошол багуучудан ажырагандыгы тууралуу пенсия чыгат. Бул жөлөк пулга тиешеси жок, кирешеси да эсептелбейт. Ошол азыр бул жараныбыздын жолдошу каза болгон болсо, анда бул жаран ошол каза болгондугу боюнча күбөлүктү алып, балдардын күбөлүктөрү менен райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармаларына кайрылыш керек. Ошол жерден алар жолдошунун буга чейинки стажы болуп, эмгек стажы болуп, же социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жүргөн болсо, анда социалдык фонддон балдарга пенсия чыгат. Эгерде эч кандай социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөнбөгөн болсо, анда ошол эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан балдарга пенсия чыгат. Андан тышкары ошол жарандын башка дагы кирешелери жок болуп, аз камсыз үй бүлө болгон болсо, пенсиядан сырткары жөлөк пул дагы алса болот балдарына. Ошондо канча алышат деп пенсияга чыга турган болсо балдар? Пенсия эгерде соцфонддон чыга турган болсо, анда ошол адамдын буга чейинки төлөгөн социалдык камсыздандыруулардын негизинде эсептелип чыгат. Ал сумма бизге так эмес. Ал эми социалдык фонддон пенсия алууга укугу жок болгон болсо, анда биздин башкармалыктан чыгат. Бул ошол багуучусунун ата-энесинин бирөөсү каза болгон учурда 3000 сомдон, эгерде эки ата-энесинен каза болгон болсо, анда 6000 сомдон жөлөк пул чыгат бир балага. Жөлөк пул алуу үчүн сиздерде суроо жаралган болсо, төмөнкү номер жана баракчаларга кайрылсаңыздар, сиздерге адистер өздөрү жооп берет.